Дүйнөдө көптөгөн өлкөлөрдө жашыл экономика приоритеттүү негизги өсүү багыты болуп саналып келет. Кыргызстанда негизги 7 маанилүү жашыл экономиканын багыттары белгиленген. Буларга жашыл транспорт, жашыл өнөр жай, жашыл туризм, жашыл шаарлар, калдыктарды кайра иштетип чыгаруу, жашыл каржы жана башкалар белгиленген. Жашыл экономиканын негизги мааниси бул жаратылыш ресурстарын эффективдүү колдонуу, жаратылыш ресурстарын колдонуу менен чыгашаларды азайтуу, экологияга зыяндын төмөндөтүү, ошондой эле элдин ден соолугуна жакшы кам көрүү болуп саналат. Жашыл экономиканы ишкерлердин арасында жайылтуу максатында биздин уюм 2018 жылдан бери бир канча иш аракеттерди жасап келет. Мисал катары айтсак, эң эле алгачкы бул жашыл экономикалык форум жана жашыл технологиялардын көргөзмөсү. Аталган форумда жана көргөзмөдө башынан аяк 6000 тегерегинде катышуучу катышкан жана жашыл технологиялар тууралуу маалымат ала алышкан, өздөрүнүн продукцияларын, технологияларын элдерге көргөзүп, демонстрация кылып беришкен. ЖИА 2018 жылдан тарта бир ишкер бир көчөт социалдык долбоорун ишке ашырып келебиз. Бул долбоордун алкагында өлкөбүздүн ар кандай социалдык мекемелеринин тегерегинде, жайлоолордо, тала түз жерлерде 15 000ден ашык көчөттөрдү отургузуп, айлана чөйрөнү жашылдандыруу менен алектенип келебиз. Жашыл экономика тармагындагы ишкерлердин мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоодо, аларды мыйзамдык жактан, укуктук ченемдик документтер жагынан стимул берүү максатында биз advocacy жумушун да аткарып келебиз. Мисал катары айтсак, электромобиль унааларына кошумча нарк салыгынан бошотуу боюнча жумуштарды жүргүзүп, ийгиликтүү ишке ашырып, кошумча нарк салыгынан бошотулунган. Биз ишкерлердин маалымдуулугун гана жогорулатпастан, биз аларга мотивация берип, дем берип, аларды жашыл экономикага акырындык менен өткөрүүнүн маанилүүлүгүн биз билебиз. Урматтуу достор, жашыл экономиканын мааниси жана бул эмне үчүн приоритеттүү багыт экенин сиздер менен чогуу түшүнө алдык деп ойлойм. Алдыда жашыл экономика тармагында иш алып барган Кыргызстандагы ишкерлердин ишмердүүлүгү менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Биз менен чогуу болуңуздар.